Bismillahirrahmanirrahim. Nooruz boyunça kep. Айтайын дегеним, бул макала сымал сөзүм мусулмандарга багытталат. Акыйкатты туу тутунган, чыныгы такыба момундарга багышталат. Башка диндегилер, теңирчилер, коммунисттер же жөн эле дин менен иши жокторго тиешеси жок. Ошондой эле өзүн мусулманмын деп, бирок наслинде мусулман боло албаган чалакайымдар да окубай эле коюшса болот. Бул айтайын деген сөзүм акыйкат. А бирок кеп сөздөн коркуп, элемне дейт деген айыңдан чочуп, кашыктап араң жыйнаган аптарыйкатын чөмүчтөп чачып албадыбы деп элтеңдеген молдокелерибиз негедир ушул маселени көтөрбөй келишет. А түгүл ушул жөнүндө шариятта кандай экенин айт десе, жаа ою качкандарды да көрдүм. Бирок чындык баарынан улуу. Канчалык алдамчы сезимге, жалган иллюзияга берилип албайлык. Бул түш сыяктуу жалган жашоонун эсесин тартар, эсебин берер күн да келет. Ошол күнгө өзүмө азык катары, колумдан келген садакамды чачкан болуп, сөзүмдү баштайын. Ноорuz майрамы жөнүндө сөз болгондо көпчүлүгүбүз мусулмандардын майрамы катарында кабылдап, эч эрөөн төрөөнү жок эле майрамдап келебиз. Ал эле эмес, муфтийлик аманатта болгон учурумда жакынкы коңшу өлкөлөрүнүн баш муфтийине Ноорuz менен куттуктоосу келген. Иран Ислам Республикасы Ноорuzду мамлекеттик деңгээлде өткөрүп, жерлердеги элчиликтери айт менен куттуктагандай эле куттукташып, бере турган белектерин таппай алдастап калышат. Деги эле мусулманчылыктан Ноорuz туурасында эмне кеп айтылат? Азрети Имам Насаи Сунан Сугра 1557 жана Абу Дауд Сунан китебинде 1134 сахих иснад менен бул риваятты келтиришет. Анда Азрети Анастан мындай айтылат: Пайгамбарыбыз алейхиссалам Мадинага хижрат кылып келген убакта мадиналыктардын бир жылда 2 күнү бар эле. Мына ошол 2 күндү алар оюн күлкү менен өткөзүшөр эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам алардан сурады: Бул эмне болгон 2 күн? Алар: Нааданчылык, исламга чейинки доордон бери ушул 2 күнү оюн ойноп, көңүл ачабыз дешти. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: Алла Таала бул 2 майрамыңардын ордуна 2 жакшы майрам менен алмаштырды. Алар Курман айт менен Орозо айт. Хадиске шарх бергенде Муллали Кари Ханафи Мишкаттын шархы Миркатта 3293, Мухаммад Идрис Кандахлави Ханафи Таглик Ас-Сабихте 2213, İmam Tibi Şafii Kashifte 3242, İmam Halil Ahmed Saharin Furi Hanafi Bazlul Mechhudda 5247. Жалпысынан дээрлик баары мындай айтышат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Мадинага келгенде 2 майрамдын алгачкысы Найруз, Ноорuz, экинчиси Михриджан майрамдары эле. Ноорuz түпкүлүгүндө перс элдеринин тилинен алынганда ну, жаңы, рус, күн деген маанилерди ичине камтып, жыйынтыгында жаңы күн дегенди туюнтат. Күн менен түн теңелген күнгө айтылып, күн календары боюнча жылдын 1-чи күнү деп таанылат. Хижри жыл эсеби Мухаррам айынын 1-нен, Григорий милади жыл эсеби январдын 1-нен башталгандай эле мааниге ээ. Михиржан болсо күздөгү күн менен түн теңелген учурга туш келген күндү белгилөө болуп саналган. Ошондой эле аба ырайынын да орточо болгон, жыл арасындагы суук менен ысыктын так ортосуна туш келгендиги менен да өзгөчөлөнөт. Байыркы фалсафачылар жогоруда айтылган себептерден улам өздөрүнө майрам катары кабылдаган болуу керек деген божомолдор айтылат. Ошол учурдагы адамдар фалсафачыларынын акыл эстерин жогору санагандыктан бул 2 күндү майрам катары таанышкан. Пайгамбарлар келгенден кийин фалсафачылардын алып келгендерин жокко чыгарышкан. Айтылган 2 майрам жакшы эмес майрамдар. Чыныгы жакшы майрамдар Курман айт менен Орозо айт майрамы. Кудай Таалам 2 жаман майрамдын ордуна 2 жакшы майрамды алмаштыргандыгын Пайгамбарыбыз алейхиссалам кабар берди. Ноорuz, Михиржан жана башка мусулман эместердин майрамдарын майрамдоого, аздектөөгө шариятыбыз тыюу салат. Хафиз ибн Хажар Шафи мындай дейт:
Мына ушундай кемчиликке мисирликтер да туш болуп отурушат. Себеби көпчүлүк мисирликтер жөөттөр менен тарсалардын, христиандардын майрамдарына шериктеш болушат. Алар майрамдарын кандай таазим кылышкан болсо, булар да ошентишет. Ошол күндөрү жасанып кийинишет, жакшы даамдар менен дастаркондорун кооздошот. Айтор ыймансыздар эмне нерсени аткарса, ошол нерселерди аткарышат. Базлюл Мәчхут 5:203. Башкалардын майрамдарын майрамдоонун туура эместигин имам Ибнул Хадж Малики өзүнүн берекелүү эмгеги Мәтхалда 1 томдун аягы, 2 томдун башында кенен баяндаган. Фикх алымдарынын сөзүнө кулак салсак, Фатавал Баззазияда 6:333-334 мындай айтылат. 1. Мажустардын, отко сыйынгандардын Ноорузуна чыгуу, ошол күнү алар жасаган нерселерди кошо жасап аларга окшошуу, алардын кылык жоруктарына ылайык болуу, ыймандан чыгуу. Көбүнчө ошол динде болуп, андан кийин мусулманчылыкты кабыл алгандардан көп кездешет бул сыяктуу окуялар. Алар ошол күнү Норуз майрамдагандар менен чогуу майрамдашып жүрө берип, ыймандан чыгып кеткендерин өздөрү да баамдабай калышат. 2. Норузда Норуз урматына бир жумуртканы белекке берсе, ыймандан чыгат. Ал эми Норуз майрамдаган мажустар ошол күнгө даярдаган даамдарынан мансаптагыларга, тааныш туунуштарына белекке бере турган болсо, алардын майрамын майрамдашкандай, аларга окшошкондой таризде кабыл алуу арам. А бирок аларга окшошпостон, жөн гана мурдатан алыш бериш болгонун эстеп, ошол мааниде берген даамдарын алганга уруксат берилет. Ошого карабастан, андан сактануу аманатчылыкка, ыйман саламатчылыгына жакын. Мааниси, ким Норуз урматына аларга белек берсе, алардын майрамын колдогондой, аларга көмөк көрсөткөндөй, адашуусуна жол ачып бергендей болот. 3. Мусулман пенде Норуз күнү башка мусулманга белек берсе, ниетинде Норузду аздектөө эмес, жөн гана бир туугандык сезим менен үрпкө айланган, мисалы ай сайын беришип жүргөн болсо, адаты менен берсе, аны менен ыймандан чыгып кетпейт. А бирок ошол күнү белек беришпегени жакшыраак. Ыймансыздарга окшошуп калбоо максатында белек берүүнү андан мурда же андан кийин ишке ашыргандыгы макул. Маселе Татарханияда да айтылган 5:354. 4. Имам Абу Хафстан риваят. Ким Кудай Таалага 50 жыл ибадат кылып, андан соң Норуз күнү келип, кээ бир мушриктерге Норуздун урматына белек берсе, акыйкатта ыймандан чыкты. Маселе Татарханияда да айтылган 5:354. Фатавал Баззазия жана анын автору жөнүндө маалымат. Китептин толук аты Аль-Джамиул Ваджиз. Автордун толук аты Имам Хафизуддин Мухаммад бин Шихаб Аль-Кардари Ханафи Ибн Аль-Баззаз деген ат менен белгилүү болгон. 827 хижрада акырет сапарына узаган. Аталган китепти Фатава жана Вакиғат китептеринин каймактарын калпып алып, белгилүү китептерден терип жазган. Далили күчтүү маселеге таржих берип жан тартып, ынсаптуулук менен жазылган адеми көркөм китеп. Китепти 812 хижри жылы жазып бүтүргөн. Кудайым, менин китептеримди бүтүрүүмдү да насип эткейсиң. Алымдар айтышат, бул китеп маселе таппай карайлаганда, жооп таппай алдастаганда төтөк болчу, кайрылып барчу китеп. Белгилүү муфтий Абу Саудка эмне үчүн зарыл маселелерди чогултпайсыз, эмне үчүн китеп жазбайсыз деп айтылганда, ал киши мен Баззазиянын авторунан уяламын. Анын китеби турганда кантип китеп жазганга даап кирише алам. Анткени ал урматтуу жана шарапаттуу бир жыйнак китеп. Зарыл болгон маселелердин төрөлөрү камтылган. Кашфу Зунун китеп менин Чубак Жалиловдун китепканамда бар. Каалоочулар көрсө болот. Имам Абу Хафс жөнүндө маалыматтар. Ахмад бин Хафс, Абу Хафс Кабир деген ысым менен белгилүү имам, Азрети имам Абу Ханифанын шакирти имам Мухаммад бин Хасан Шейбаниден илим алган. Аль-Фатава ат-Татарханияда 5:354 мындай деп айтылат. 1.
Әл-Джами' Әл-Асғарда айтылат. Ар bir адам Норуз күні мурда кийин сатып албаган нерсесин мушриктер Норузду урматтагандай эле урматтоо ниетинде сатып алса капыр болот. А бирок жөн гана жегени, ичкени же жөн эле жандын ырахаты үчүн алган болсо эч нерсе эмес. Аль-Фатава Ат-Татархания жана анын автору жөнүндө маалымат. Татархания китеби Мухит Бурханидин Захиранын, Ханиянын, Зохириянын маселелерин чогултуп, Хидаянын тартибинде жазылган үлкөн эмгек. Китептин негизги аты Задус Сафар, кээ риваяттарда Задул Мусафир деп наамдалып, кийинчерээк Татархания деген ат менен белгилүү болгон. Ошол убакта амир болуп, Татар хан турган, бийликтин эки тизгин бир чылбырын колуна алып, андыктан анын урматына ошентип аталган. Автору Маулана Алим бин Алак Аль-Индарпати Ханафи Хижранын 786-жылы акыретке сапар тарткан. Кашфуз Зунун Нусхатул Хафатир китеп менин китепканамда бар. Каалоочулар көрсө болот. Хуласатул Фатавада 4387 мындай деп айтылат. Биринчи, Норуз күнү мажусилер чогулуп, майрамдаганы жаткан жерге мусулман адам келип, жакшы жорукту, сүннөттү башташыптыр деп айтса, капыр болот. Бул маселе Баззазияда да айтылат. 6333. Маниси, ар бир тандоо баш тартуу деген кеп бар эмеспи? Бул мусулман болгон адамдын тигилердин майрамын жакшы жорук, жакшы сүннөт деп айтып жаткандыгы ислам майрамдарын жаман жорук деген маанини камтыйт. Андыктан ыймандан чыгат. Мулла Али Кары Шарх Аль-Фазил Куфри 206. Хуласатул Фатава жананын автору жөнүндө маалыматтар. Автору Тахир бин Ахмад бин Абдурашид Бухари Ханафи имамдын уулу, көркөм кулк мүнөздүү, жакшы адептүү үлкөн алым. Бухарада Хижранын 482-жылы туулуп, Сархаста Хижранын 542-жылы Жумадал Ула айында Аллахтын мээримине көчкөн. Хизанатул Вакигат жана Нисаб китептерин жазып, андан соң ушул эки китебин кыскартып, Хуласатул Фатава деген китебин жазган. Табакатул Ханафия китеп менин китепканамда бар. Каалоочулар көрсө болот. Аллама Бадр Ар-Рашид Ханафидин Аль-Фазул Куфр аттуу китебине Аллама Мулла Али Кары Ханафидин берген шархында 206-208 мындай деп айтылат. Биринчи, ким куфр ээлери чогулган жерге Норуз күнү чогулган болсо, акыйкатта капыр болду. Анткени мына ошол капырдыкты жарыя кылуу, аларга колдоо көрсөтүү болуп эсептелет. Мулла Али Кары жана китеби жөнүндө маалыматтар. Имам Аллама Абдул Хасан Али бин Султан Мухаммад Кары Харави, андан соң Макки Ханафи Нуриддин, Имам Лакнавидин айтуусунда Хижранын 1014-жылы акырет сапарына Мекке шаарында узап, Магла мазарына коюлган. Ал киши өткөндө Мисир аалымдары чогулуп, Асхар мечитинде жаназа намазын гайып түрүндө окушкан. Хадис жана фикх илимдеринин тизгинин бирдей кармаган саналуу аалымдардын бири. Китеп Мулла Али Карынын акыйда жаатындагы кадыр барктуу китептеринин бири. Китепти Тойиб бин Умар Хусейн Шанкити тахкик кылып, жарыкка чыгарган. Китеп менин китепканамда бар. Каалоочулар көрсө болот. Жыйынтык сөз. Платон менин досум, акыйкат андан жогору турат. Өзүм Ханафи мазхабын карманган болгондуктан, Ханафи аалымдарынын пикирлерин алардын китептеринен берүүнү туура деп таптым. Туура, кээ бирлер мени ушул себептен жаман көрүүсү мүмкүн, жок нерсени айта берет деп да ойлосу мүмкүн. А балким башка агымдарга таандык деп да айтып жиберүүсү мүмкүн. Андайды көрүп да калбадыкпы? Сөз чынынан бузулбайт. Кудай Тааламдын алдындагы жоопкерчилигимди сезип, болгонум болгондой айттым. Ошого карабастан бир аз жумшагыраак болсун деген таризде уламалардын сөзүндөгү капыр болду деген сөздөрдү ыймандан четтеди деген сөз менен түшүндүрүүнү туура деп таптым. Жанага далил катары бул сөздөрдү кашанын ичине келтирдим. Кээ бирлер айтуусу мүмкүн. Эмне зыяны бар Норуздун?
Арча түтөткөнү жаманбы, же сүмөлөк кайнатканы жаманбы, жөн эле жаз майрамы деп тосо берсек болбойбу? Жооп. Арча түтөтүү шариятыбызда бар. Аны сүннөт деп билебиз. Арча түтөткөн жерден шайтан шабыр качат. Ар кандай оорулар тукум курут болот. Арча түтөтүүнү Ноорузга эле байлаган туура келбейт. Келин келгенде, журт которгондо, конок келгенде кыргыз дайым эле арча түтөтүп келген. Ал эми сүмөлөк бышыруу түштүк кыргыздарынын, коңшулаш өзбек, тажиктердин, ал эми кожо кайнатуу түндүк кыргыздарынын, коңшулаш казактардын илгерки келе жаткан жазгы үзүмчүлүк тамагы. Андан кыйкым издөөнүн кереги жок. Мекке шаарында жашап жүргөнүбүздө коңшуларыбыз сүмөлөк кайнатчу эле. Эч кандай Ноорузу жок эле. Андан сырткары кайсы бир күндү майрам тутууну шариятыбыздын бир өкүмүн аткаруу демек. Майрам деп белгилөө Кудай Таалама таандык жумуш. Алла Таала Куранда жакшы иштерде бири-бириңерге көмөкчү болгула, жаман, күнөө иштерде бири-бириңерге жардамчы болбогула деп баса белгилейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: ким кайсы коомго окшошсо, ал ошол коомдон болот. Дагы бир жолу айтам, бул сөзүм мусулмандар үчүн айтылган кеп. Урматым менен бир тууганыңар Чубагажы. 2013 20 март. Устаз Шейх Чубагажы Жалилов рахматуллахи алейхинин Бактылуулуктун формуласы китебинен.